Assalamu alaikum, урматтуу улуу жыйындын катышуучулары, урматтуу өлкө башчысы Садыр Нуркожо уулу, урматтуу чакырылган коноктор, барыңыздарды бүгүнкү маанилүү жогорку даражалуу жыйындын ачылышы жана бет ачары менен куттуктайм. Бул куттуктоо албетте жалпы жогорку кеңештин Кыргыз парламентинин атынан биз салам айтабыз жыйындын катышуучуларына. Туура буга чейин кыргыз болуп туулгандан бери нечен кылымдар өтсө дагы, нече жылдар өтсө дагы мындай улуу жыйындар өтүп келген. Бирок бүгүнкү жыйындын мааниси, маңызы, макамы бул башка сөз. Мына биз 2 жыл мурун ушул бийликке келип, өлкө башына бардык жоопкерчиликтерди алып, баш мыйзамды өзгөртүп, ошол баш мыйзамда ушул бүгүнкү жыйындын макамын аныктаганбыз. Андыктан бул жыйын макамы бар расмий жыйын. Эми урматтуу жыйындын катышуучулары, биз бүгүнкү жыйындын макамын кантип көтөрөбүз? Бул жерде айтылган, сүйлөнгөн сөздөрдүн маани маңызы кандай болот? Маселе ошондо. Эгерде биз кайра эле майда барат, күндөлүк сөздөргө өтсөк, көйгөйлөрдү айтсак, анда башка жыйындардан эч айырмасы болбойт. Биз максатка ылайыктуу, мазмундуу, маанилүү, мындай, ушундай ааламдашкан доордо 8 миллиард жер жүзүндө жашаган элдин арасында 7 миллион кыргыз элинин мындан кийинки тагдыры, мындан кийинки орду, дүйнөлүк чакырыктарда, агымдарда кыргыз үнү кандай угулат, кыргыздын добушу кандай болот? Мына биз ошол нерсе жөнүндө кеп кылганыбыз туура болот деп ойлойм. Урматтуу агайын туугандар, биздин жогорку кеңеш 7-чи чакырылыш албетте бүгүнкү жыйындын макамын баш мыйзамга ылайыктуу дагы да конституциялык мыйзам катары кабыл алып карап бериш алдыбызда турат. Биз аны жакшы түшүнөбүз. Мүмкүн болсо жакынкы аралыкта Кудай буйруса биз бул мыйзамды карайбыз. Албетте баш мыйзамда көрсөтүлгөн макамдын негизинде болот. Ар кандай пикирлер бар, талкуу болот. Сөзсүз жыйынтыгында ушул келечекке иштей турган мыйзам болот деп мен терең ишенем. Негизи жогорку кеңеш бүгүнкү күндө өлкөдөгү эң чоң маанилүү маселелердин, талкуулардын аянтчасы экени барыңыздарга белгилүү. Албетте жогорку кеңештин дагы дарегине айрым учурларда ар кандай орундуу да, орунсуз да сындар айтылып келет. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени менен бүгүнкү күндө жогорку кеңеште жаңы баш мыйзамга ылайыктуу эл тарабынан шайланып келген, элдин ишенимине ээ болгон депутаттар отурат. Мына өзүңүздөр билесиздер, кече мамлекеттеги эң маанилүү, орчундуу маселелердин бири болгон чегара маселеси дал ушул 7-чи чакырылыштын депутаттарынын вазифасы болду. Мына ошол жерде абдан чоң талкуулар болду. Бир топ ача пикирлер айтылды. Бирок жыйынтыгында жогорку кеңеш президент сунуш кылган, атайын мамлекеттик комиссия сунуш кылган келишимди биз жактырдык. Себеп бул мамлекеттин кызыкчылыгындагы иш болду. Мен айтат элем, бүгүнкү күндө мени баш кылып, коомдо айрым тескери пикирлер менен бир жактуу каралуу жүрүп атат. Муну ачык айтыш керек. Бирок
мен ошондо да сүйлөдүм, азыр да айтам, ушундай маанилүү чегара маселесинде Кыргыз элинин бешенесине биз Жогорку Кеңештин депутаттары катышып, туура чечим кабыл алганыбыз бул тарых үчүн, биздин келечек урпактар үчүн чоң олжолуу чечим болду деп мен терең ишенем. Биз туура кабыл алдык деп эсептейм. Мен албетте жогорку биз башта көргөн атайын тасмада бир топ маанилүү иштер камтылыптыр, көрдүк. Ырасында ошол тасмадагы көрүнүштөрдүн бардыгы эл күбө, жакшы иштер жасалып атат. Эми алдыда жасала турган негизги 3 нерсеге мен көңүл бургум келет. Бул жакынкы жылдарда, жакынкы айларда башталып, жакынкы жылдарда ишке ашыра турган негизги 3 реформа. Бул билим берүү реформасы. Биз билим берүү тармагына кескин, олуттуу реформа жүргүзүшүбүз керек. Билимдүү улут, билимдүү эл бакубат өлкөнү түзөт. Андыктан мына ошол билим берүүнүн уңгусу болгон ошо мугалимдердин эмгек акыларын кескин эселеп көбөйтүү мына ошол реформанын башталышы деп мен билем. Эми анын маңызы менен сапатын өтүшүү. Бул негизги маселе. Экинчиси, Кыргызстанда сот реформасы тездетилип, аягына чыгыш керек. Адилеттүү сот реформасын биз сөзсүз жасашыбыз керек. Кыргызстандын эли сот реформасын чыдамсыздык менен күтүп келет. Качан өлкөдө адилеттүү сот болгондо, соттун чечимдери адилеттүү болгондо, эч ким ак үйгө да чуркабайт, көк үйгө да чуркабайт. Бардыгы мыйзам менен сотторго ишеним артат. Экинчи, бул саламаттык сактоо. Мына ушул тармакадагы абдан терең маани беришибиз керек. Дени сак улут болмоюнча, ал улуттун келечеги күмөн. Сөзсүз түрдө билимдүү, дени сак, адилеттүү Кыргызстанды биз курушубуз керек. Урматтуу жыйындын катышуучулары, буга чейин биз дайым айтып келебиз, мынчанчы чакырылыштын дагы парламент мынча 100, мынча 1000 мыйзам кабыл алды. Бирок ошол мыйзамдардын санынан сапатка өтүш бул учурдун талабы. Башты айланткан түмөндөгөн мыйзамдар бар. Бирок ал турмушта кандай иштеп атат? Элдин жеңилин жерден, орун колдон алууга көмөк көрсөтүп атабы? Мамлекеттин ишенимдүү алдыга кадам таштоодогу багытына жол көрсөтүп атабы ошол мыйзамдар? Бул башка маселе. Ошон үчүн мыйзамдар учурга ылайыктуу эмес, бир топторго ылайыктуу эмес. Мыйзамдар мамлекетке, элге, келечекке иштей турган сапаттуу, маанилүү, маңыздуу мыйзамдар болуш керек. Биз азыркы 7-чи чакырылыш буйруса, ушундай тилегибиз бар. Биз мыйзамдардын саны менен эмес, сапаты менен эсте калган Жогорку Кеңеш болгонго аракет кылабыз. Андан дагы маанилүүсү бул улуттук идеология. Биз айтып келебиз, бизде идеология жок. Идеология аксап атат деп анткен менен бизде идеология бар. Мына ушул жерде отурган бүгүнкү жыйын дагы чоң идеология. Бирок маселе башкада. Идеология бул асмандагы ай эмес, жердеги алтын эмес. Бул ар бир кыргыз жаранын жүрөгүндө жашаган мекенди сүйүү, мекенчилдик сезим. Мына эң негизги идеология ушул болуш керек. Баарыбыз мекенибизди сүйүшүбүз керек. Бизге мамлекет эмне кылып берди эмес, мен мамлекетке эмне кылып берем, эмне кылып бердим деген уран менен жашашыбыз керек. Мына
мен сөзімді қысқа айтайын. Сөзімдің аяғында екі нәрсеге көңіл бұрғым келеді. Мынау ушул Құмтөрдү алып атканда дагы биздин коомубузда ар кандай сөздөр болду, сынчылар болду. Эми биз иштете албайбыз. Буга биздин билимибиз жетпейт, тажрыйбабыз жетпейт. Дүйнөлүк коомчулук карап турат, дүйнөлүк коомчулукка уят болобуз деген терс пикирлер болду. Бактыга жараша, мынакей президентибиздин демилгеси аракети менен, өжөрлүгү менен мына Құмтөр алтын кени элдин менчигине өтүп, бүгүнкү күндө кадыр эсе керек болсо мурдагыдан да жакшы иштеп атат. Дүйнө эли буга күбө болуп атат. Биз кыргыздар жөндөмдүү, билимдүү эл экенибизди дагы көрсөтө алдык деп мен ойлоймун. Эми урматтуу агайын туугандар, мына өлкө башчысы мамлекеттик тил жөнүндө абдан жакшы айтты. Биз тил деп тилибиз тешилгенче айтканыбыз менен чынында тилге күйүү, тилди өнүктүрүү максатка ылайык жүргөн жок. 32 жыл болду, 33 жыл болду быйыл мамлекеттик тил деп кыргыз тилин атайын мыйзам кабыл алганыбызга. Бирок 33 жылда бир алгылыктуу, конкреттүү натыйжа болгон жок. Бул эмнеге? Бул кагаз жөн эле сөз бойдон калып келатат. Биз сөздөн ишке өтүшүбүз керек. Ар бир кыргыз жараны кыргыз тилин билиш керек. Бул чоң талап болуш керек. Кыргыз менен кыргыз тилинде сүйлөшүүгө милдеттүү деген уран менен жашашыбыз керек. Кыргыз тилин билбеген уят деген уран менен жашашыбыз керек. Анан дагы сөзүмдүн акырында айтайын дегеним, биздин өлкөбүздө тилекке каршы көпчүлүк аймактарыбызда дагы да башка тилде, башка аталышта жер сууларыбыз бар. Биз ошону тез арада бардыгын кыргызчалашыбыз керек. Анын бири мына баш калабыз Бишкектин 4 районун тез арада кыргызчаташыбыз керек. Ошондой эле урматтуу агайын туугандар, мен ушул залда отурган бардык жыйындын катышуучуларынан иштиктүү, келечектүү, омоктуу ойлорду, сунуштарды берет деп ишенем. Майда барат көйгөйлөрдөн алыс болуп, мамлекетибиздин эртеңин аныктаган ушул жерде бир жакшы чечимдер, жакшы ойлор айтылат деп мен ишенем. Кыргыз ошон үчүн кеңешип кескен бармак оорубайт. Ийри олтуруп түз кеңеш деген. Мына ошон кеңешүүдө ушул ордон биз береке болсун. Биз жакшы чечимдер менен, жакшы натыйжалар менен ушул жыйыныбызды жабайлы, жөн эле сөз болуп, сүрөткө түшүп, кооз сөздөрдү сүйлөш мен ойлойм максатка ылайык келбейт деп. Эң акырында айтат элем, урматтуу агайын туугандар, биз жаманыбызды жашырган, жакшыбызды ашырган эл болойлу. Тилекке каршы акыркы убактарда бир жаман сөз, аябай бир жаман сөз айтылса, ошону апыртып, жапыртып, жакшы сөздү жашырып, кызганыч сезимдер болуп атат. Биз оң туура багытка түшөйлү. Ишиңиздерде ийгилик болсун, баарыңыздарга чың ден соолук, Аллах жар болсун. Рахмат.